Внедрить определенные элементы. Жашы ыргагы күн сайын жаңыланып турган техниканын доорунда улам жаңы ачылыштарды, өзгөчө идеяларды ишке ашырууда жаштардын сунуштары көп ийгиликтерди багындырууда. Мамлекет колдосо көп долбоорлор өлкөнүн кайсы бир тармагын көтөрүүгө зор мүмкүнчүлүк түзүп берет дешет. Жаштар форуму бул 4 багытта болот. Биринчиси бул ишкерлер, андан кийин мамлекеттик кызматкерлер, жаш мамлекеттик кызматкерлер, креативдүү экономиканын тармагы боюнча жана билим берүү жана коомдук долбоорлор тармагындагы жаштардын бир чоң аянтчасы болот. Ушу багыттар талкуулай турган. Азыркы тапта бир эле адис бир нече кесиптин ээси болушу. Көп жыл бою бир кесипти аркалабай, улам жаңыланып туруу сыяктуу жаңы талаптар күн сайын өзгөрүүдө. Аны менен катар дүйнөлүк деңгээлдеги өнүгүүдө эл аралык байланышты күчөтүү менен көп долбоорлорду ишке ашырса болот. Жаштар билим алуу аркылуу дүйнө кыдырып көп мүмкүнчүлүктөрдү өздөштүрүүдө. Эми аны мамлекеттин колдоосу менен гана ишке ашыруу керек. Бүгүнкү күндө ушул КМШ өлкөлөрүнүн жаштары деги эле дүйнөлүк жаштардын кандайдыр бир байланыш түзүү диалогторунун пайда болушу бул эң туура нерсе. Эң башкысы алардын көз караштары бирдей болуш керек жана алар ар бир өлкөгө кандайдыр бир кесепети тийбестен пайдалуу жагы менен өнүгүүсүнө салым кошууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүшү керек. Алгачкы жолу өткөрүлө турган жаштар форумуна 10го жакын мамлекеттен 200дөн ашык демилгелүү жаштар катышат. Алар мамлекеттик башкаруу, бизнес, туризм, IT технология, архитектура жана билим берүү жаатындагы негизги өнүгүү пландарын талкуулайт. Биз айтып атабыз, ээктин келечеги бул жаштар. Кандай жаштар келе атат? Жаштардын ою кандай болуп атат бул темаларда? Жана кайсыл бүгүнкү актуалдуу темалар жаштарды ойлондурат. Ошонун баардыгы ошол жерде талкуулуп, анан ээк мамлекеттеринин өлкө башчыларынын жана өкмөт башчыларынын жолугушуусу болот жаштар менен. Ал жерде ошол жаштар көтөргөн темалар жөнүндө талкуулгон жатат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигини. Келечек жаштар форумунун алкагында эл аралык делегация мүчөлөрү талкууланган негизги идеялардан сырткары кыргыздын улуттук маданий иш-чараларына да күбө болушат. Анда каада салт, улуттук баалуулуктардан баштап түрдүү оюн зооктору уюштурулган. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фалато 24.